Айтылуу ТЭЦ чуусуна байланыштуу мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев камакка алынды. Ушуну менен ТЭЦтин айланасындагы коррупция боюнча айыпталып камалган чиновниктердин саны 11ге жетти. Алардын экөө Тагырагы Сатыбалдиев жана Сапар Исаков мурдагы өкмөт башчылар. Сатыбалдиев учурда УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-беренесинин 6-бөлүгүндө жана 303-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмыш белгилерине шектүү катары мурунку премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев кармалды. Учурда Жантөрө Сатыбалдиев Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына кармалды. Тергөө уланып жатат. Сатыбалдиев 2012-14 жылдары өкмөттү башкарган. ТЭЦти модернизациялоо келишимин даярдагандардын башкы сабында турган. Бир нече жолу УКМКга суракка да чакырылды. Бирок ал буга чейин акча жеди деген сыяктуу дооматтарды четке кагып, ТЭЦтин саясий маселелерине кийлигишпегенин кайра-кайра айтып келди. Менин өкмөтүм, мен муну без ложной скромности айта алам. Ашты пышырып бердик. Араны эми жакшынакай кылып жеш керек эле. Тартибине салып, курулушту жакшынакай алып барыш керек эле. Аягына берип бүтүрүш керек болчу. Аны мына мен жана сиз айткандай средства массовой информацияны угатам. Уголовный иш ачыптыр, прокуратура ачыптыр, СМГ ачыптыр. Жегемдер болсо чыксын, төлөсүн. Оштары да жебеген самсага пул сурап алам мен. Сатыбалдиев канчалык актанбасын эл өкүлдөрү күнөөлүүлөрдүн жаза алуусун талап кылып жатышты. ТЭЦ окуясына байланыштуу жогорку кеңештин токтомунда анын аты да жазылган. Мындан улам укук коргоо органдарынын укуругунан тизмеге киргендердин бири да жоопкерчиликтен качып кутулбайт окшоп калды. Биз болсо бүгүн 50 миллиард сомду ассалому алейкум рахматулла кылып коюп, бетти табактай кылып пул тыйып отурабыз бу жердечи. Эч ким мен мынткен эмесмин, мен тигинткен эмесмин деп. Муну караш керек да. Керек болсо мурункуларды айтыш керек эле. Мен 10% деген менчиле жүрө бергенде иш оңунан кетмек да, Жантөрө. Бул болбойт да мындайчы. Азыркы Кыргыздын жаңы тарыхында Кыргызстан үчүн эң коркунучтуу адам ким деген суроого мен жооп издедим да 10 күндөн бери. Исписекти мындай түстүм, тигиндей түстүм. Биринчи катар, экинчи катар, үчүнчү катар кылып түстүм да. Ошол исписектин башында, баш сабында урматтуу Жантөрө жолдош сиз турасыз. Эмне үчүн сиз турасыз? Себеп дегенде биздин Кыргызстандын суверендигин алгандан баштап Госкомиссиянын 3 жолку дирекциясын сиз башкардыңыз. Биринчи дирекция 1997-98 жылдагы Ош-Бишкек жолун салганда. Ошондо сиз Госкомиссиянын директору болгонсуз. Экинчи 2003-2004 убагында Шишровский схема боюнча энергетика боюнча гос дирекцияны сиз башкаргансыз. Үчүнчү жолу 2010-2013 жылы Ош Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча дирекцияны сиз башкаргансыз. Бардык жерлерде сиз башкарган жерлерде ызычуу кылмыш иштери да. Андан кийин да көп кызматтарга келдиңиз, артыңыздан ызычуу түгөнбөй койду. Бир жагынан укук коргоо органдарынын укуругу, экинчи жагынан күнөөлүүлөр жазасын алсын деген коомчулуктун айбатынан сүрдүктүбү Айтор мурдагы энергетика министри агынан жарылды. Ал буйрукту аткарган адамдар айыпка тартылып, буйрук бергендер көшөгө аркасында калаарын айтып кейди. Тилекке каршы бүгүнкү күнү ошол чечкен адамдар жооп бербей, ошону аткарган адамдар күнөө кабыл отурат, бирок следственный органдар башкалар тактап аныктап, ким негизден ушул маселени чечти деп чекит коет деп мен ойлоймун. Жанакы Сапар Жумакадырович айтып атпайбы, мисалы үчүн жанакы мен жөн эле жазгам маалымат катары ошол жерде суранып атат. Тапшырма бериңиз министр энергетикага, тапшырма бериңиз Минфинге, МИДке, башка министрликке тапшырма бериңиз деп атат, ушуну аткарсын деп.
ошого ошонун тапшырма негизинде башка министрликтер андан ары иш жүргүзүп атат. Мен ушул маалыматтар менен мен ушул өкмөттү информировать этип бул маселени айттым. Албетте, ТЭЦке жумшалган 386 миллион доллардын 200 миллион доллары сол чөнтөккө кирип кеткени айтылып жатат. Мындай болсо, бул коррупциялык иштин башында ким турган? Осмонбек Артыкбаевдин колун бурап, кылмыштуу ишке ким түрткөн? Корутундуда бир топ аттар жазылып турат. Мамлекеттик кызматкерлер, депутаттардын фамилиялары жүрөт. Мен сунуш берет элем, биз мурунку президентибиз, экс-президент Атамбаев Алмаз Шаршеновичтен кол тийбестик алышыбыз керек. Ал киши бир топ жолу айткан, мыйзам алдына баары тең деген, керек болсо мен да жооп берем деген. Ошондуктан мен ушул маселени көтөрүп атам, сунуштап атам. Ал кандай жол менен кылабыз аны? Биз укук коргоо органдарга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ак болсо ак деп чыгыш керек, таза кара болсо кара деп жоопко тартылыш керек. Баары тең. Ошондо мен ойлоп атам, эгерде ушул башатыны биз тапсак, но төрдө турган премьер-министр баары эле айтат да, бизге мындай буйрук берген эле, биз үнчүкпай койгонбуз деп. Кожосов, замминистра финансов, жазып атат. Это потеря устойчивости внешнего долга деп жазып атат. Дана черным по белому жазып атат. Лаврова эмне кылып атат? Кол коюп берип атат. Турабы? Тура эмес. МИДтин орун басары Бешимов Аскар жазып атат. Потеря суверенитета деп. Целый ряд замечаний берип атат. Ай, мындай жазылбайт деп. Бұл конституцияға қарама-қарсы келеді. Абдылдаев қол қойып атат. Жақсы ошол, тура ошол. Эмне себептен? Себеби айта албайт, сөз кайтара албайт. Кимге сөз кайтара албайт? Премьерге жок. Президентке сөз кайтара албайт. Ошол кезде президентке, Атамбаевка. Атамбаевдин служебный запискасы жүрөт. Аткаргыла деп. Коррупция боюнча камалчулардын саны дагы өсө тургандыгы айтылууда. Президент Жээнбековдун саясий эрки жетип, коррупцияга каршы күрөштө тууганыма да, досума да карабайм деген убадасын аткарууда. Эгер тергөө дыкат тескелип, чын эле Атамбаевдин күнөөсү көрүнсө, саясий абал кандай болот? Эми жалаң камоолор менен биз эчтекени чече албайбыз. Камоолор болуш керек. Тазалануу болуш керек, күнөөлүүлөр отуруш керек. Бирок ошо менен бирге биз ошол коррупциялык иштердин баягы өзөгүн табышыбыз керек. Эмне үчүн болуп атат? Бул жерде субъективдик эле факторлор барбы, адамдык факторлор? Же болбосо бир системдүү бир нерселер барбы? Мүмкүн парламенттик көзөмөлгүчөш керекпи? Мүмкүн жана институционалдык реформалар жүрүш керекпи? Ошолорго азыр ушулардын негизинде кандайдыр бир деңгээлде жооп табылат деп мен ишенем. Коррупцияга каршы президент баштаган күрөштүн сыйыртмагы биринчи кезекте өзүнүн мурдагы партиялаштары КСДПнын активдүү мүчөлөрүнө салынууда. Акырындап ушуга чейин аты аталбай келген чыныгы күнөөлүү адамга жакындап барат. Ал адамдын жоопко тартылышын коомчулук күтүп жатат.